Kelingizler bu. Resim xizmatçileri bu. Yaxşı. Xudoga shukr. 67 жаштагы Адыл Дарбышев Каракөл шаарынын тургуну. Өмүрүн гидроқурулушка арнап электр энергиясын кандай жол менен өндүргөндүгүн билген үчүн да сарамжалдуулукка абдан маани берет. Башта үйүн электр энергиясы менен жылытса, азыр көмүр жагат. Ал үчүн атайын мешта курган. Электр энергияны ушу кышы үнөмдөбөсөк, ондо бардыгыбыз электр энергиясы калышыбыз мүмкүн. Үшүсүбүз мүмкүн. Электр энергия жетпейт. Азыр канча курулуштар курулуп атат. Электр энергия үнөмдөгөн адамдар аз болуп атат. Ошондуктан бардыгы үнөмдөп көмүр жагыш керек, отун жагыш керек. Ушул эле печкеде мына тамак пышырса да болот. Мына аны ачып, ана неме кылып, биз азыр жылуу эле кеч 12-лерде бир жолу от салып коебуз. Коросунда быйыл кара кеченин көмүрүнөн алды. Отундары да белен. Алып келип пиширип алдык. Электр энергиясын үнөмдөө максатындагы Каракөл шаардык электр тармактар ишканасынын кызматкерлерин түшүндүрүү иштерин алда качан колго алышкан. Шаар энергетиктеринин калаасы болгондуктан да бул маселени тургундар туура кабыл алып үнөмдөөгө түшкөн. Киргенде эле керек эмес болсо эле неберелерге, байбичелерге банда айтып атам, өчүргүлө. Кирдиңерби жаккала, чыктыңарбы өчүргүлө деп атам, дажычы. Бул жакшы азыр энергетикти сактап атат, суу аз болуп атат. Ошого байланыштуу биз дагы энергетиканы экономдогонго карай аракет кылып атабыз, үй бүлөбүз боюнча эле полный. Мындан сырткары жыл башында мерчемделген иш планда шаарда толугу менен ишке ашты. Жалпы 4 чакырымга жакын аба чубалгылары тартылды. Трансформаторлор коюлду, мамычалар алмаштырылды. Трансформатор боюнча дагы бизде азыр ошол кубаттуулугун көтөрүү боюнча 2 трансформатор болсо, анын толугу менен аткарылып, бүгүнкү күндө иш план ишке киргизилген. Кошумча трансформатор боюнча дагы 2 трансформатор планга коюлган. Алын дагы биз толугу менен аткардык. Бүгүнкү күндө Каракөл райондук электр тармактар ишканасы кышка даярбыз деп айта алабыз. Ошону менен катар Мойсвет тиркемесине дээрлик интернет байланышы болбогон 3 айылдан сырткары бардык жердеги абоненттер өткөрүлүп 90%га ишке ашты. Күз-кыш камыгасы жазда баштаган энергетиктер кышка даярбыз деп турушат. Эске салсак, Каракөл шаарында 6526 керектөөчү бар. Гүлжина Мөндөбө, Бурханбек Матов, Каракөл шаары.